алейкум, Сооронбай Шарибович, биздин президентибиз. Мына өкмөттө иштеп аткандар, мына министрлер, силерден сураачы, мына жерде элдер ачка калышты, жамгырда, ал жерде жатышат. Оренбургской областан мына кабар келип атат, 100 адамды гостиницага жаткырдык дейт. Каякта 100 адамды гостиницага жаткырат бул жерде? Эч кандай 100 адам гостиницага жаткан жок. Машинасында Кылымдын кыясынан өткөн кыргыз, жер менен кош айланып көчкөн кыргыз, барган жерин санжыра ырга кошуп, дастан кылып дайрадай төккөн кыргыз. Сөздөрүң кылымдарды көзөп өтүп, көп элге болуп келген өктөм кыргыз. Батыштын жолун тандап бастың кыргыз, байлыгын жеренеңден каздың кыргыз. Мүрөк суунун башатын чөлгө айлантып, мөңгүлөрдү талкалап саттың кыргыз. Улуттун улуулугун сактай албай, урпактарың тентетип чачтың кыргыз. Үмүт кылып үркөрдөн айдан кыргыз, жардам күттүң жалдырап байдан кыргыз. Бактысын ала тоодон таба алышпай, баш калкалап Оруска барган кыргыз. Улуу эл урпактары айталаада таштандыдай ташталып калган кыргыз. Башка элден бакыт издеп бардың кыргыз, айла жок жарандыгын алдың кыргыз. Төрөлгөн төрөл элек балдарыңдын башына мусапырлык салдың кыргыз. Бузулган бийлигиңе наалат айтып, бузулукта талаада калдың кыргыз. Каждый палатага кирип тартып чык турабы? Жерде жатышат, жерде жатышат. Мына могу эжек. Жеткенде жеткен ал жерде да 15-20 жыл бул эжебиз жатат. жерде жатат. Бул эжебиз жаткан палаткада могу чатырда. Суу өтүп, маякта биздин бир тууган агаларыбыз машинасына киргизип жаткырыптыр. Машинасын от алдырып, печкасын жылытып турабы эжек? Суу агып бу жерде кандай ушундай акыбалда караңызчы, кенедей балдар менен. Ушуларды карабагандан кийин эмне силер, эмнесиңер, эмнеңер өкпөйт силердин?